Эми биз ушул слайдтардагы объекттерге жана слайдтарга анимация жүргүзүүнү карап көрөлү. Негизи бул жердеги презентациялык программада анимациялык эффекттер албетте чоң мааниге ээ. Анткени анимациянын жардамы менен гана биз бере турган маалыматыбызды эффективдүү, ыңгайлуу кылып бере алсак болот экен. Эми объекттерге кантип анимация жүргүзөбүз? Мисалы, эң биринчи эле текст объектисин карап көрөлү. Текст объектисин мынакей бул жерге, мисалы, информатика деген текстти жазып коелу. Информатика. Бул текстибизди бир аз форматтайлы, чоңойтуп, мисалы, жирный, полужирный кылып, андан башка так ортого жылдырып, мынакей мындай кылып коелу. Эми ушул информатика деген текстибизге биз кантип анимация жүргүзөбүз? Анимация жүргүзүш үчүн жанагындай эле электрон тышкандын оң баскычын басып, мындан электрон тышкандын оң баскычын басып, эффекты деген менюну тандап алабыз. Мынакей эффекты менюсун тандап алсак, бизге эффекты деген өзүнчө терезе келип чыкты. Ушул жерден добавить дегенди басабыз дагы, андан кийин мынакей ар кандай эффекттер. Негизи анимацияны биз 4 багытка же болбосо 4 бөлүккө бөлсөк болот. Бул вступление, же болбосо биздин ушул объект кирип келаткандагы анимация, башкача айтканда жаңы ачылгандагы анимация кандай болуп кириш керек? Ошо текстибиз болобу же башка объектибиз болобу? Экинчиси бул выделение. Экинчисинде бул биринчи кирип, анан кийин ордунда турганда кандай анимация болуш керек? Мисалы, шрифттин көлөмү чоңоюп, же болбосо шрифтибиз өчүп күйүп турбабы, же жаркырап турабы, жана башка да көптөгөн мына эффекттерди ушул экинчи этапта колдонсок болот экен. Үчүнчү этапта болсо выход. Кайра ошо киргенден кийин жанагындай эффекттер жазылгандан кийин кайра кандай болуп чыгып кетиш керек? Ошол эффекттерди колдонуу боюнча выход деген меню аткарат экен. Төртүнчүсү бул пути движения. Мындан биз ар кандай ошол объектинин жүрүү жолун ар кандай эффекттер менен, же болбосо ар кандай геометриялык фигуралардын жолу менен берсек болот экен. Мисалы, параллелограмм, кружок, овал, квадрат, капля, трапеция жана башка. Ошондой эле линии кривые. Мисалы, ар кандай ийри сызыктар боюнча влево по кривой, влево по спирали жана башка. Мунун баарын азыркы кийинки сабактарда көрөбүз. Кайсыл кандай кылып койсок болот экендигин. Ошондой эле бул жерден ылдамдыгын, ошол анимациябыздын ылдамдыгын низкая өтө төмөнкү, средняя орточо, жогорку жана өтө жогорку ылдамдыкта жүргүзүү. Кыскасы, мына анимациялык терезе жөнүндө ушуларды айтсак болот. Негизи 4 этаптан турат экен: вступление, выделение, выход жана пути движения. Ал эми ушу менен бул сабагыбыз аягына чыкты.